KG Групптан кем калбаган Дос курулуш компаниясынын былыктары чыгып, мыйзамсыз курулуштар боюнча маалыматтар ачыктала баштады. Бишкекте Имамидин Ташев үйлүү болом дегендердин изги тилегин талкалап, үлүшчүлөрдүн көз жашын көлдөй төктүрсө, Жалал Абадта Дос курулуштун артында турган Түгөлбай Сейдалиев да үлүшчүлөрдүн мыйзамсыз үйгө киргизип, 4 жылдан бери какшатып келет. Bir нече жылдан бери өз үйүнүн документтерин ала албаган тургундар кайда, кимге кайрыларын билбей арасат жашоону баштан кечирип жаткан учуру. Дос курулуштан жабыр тарткандар регион телеканалына кайрылып, бийликке, тиешелүү жактарга көйгөйүн жеткирип берүүнү суранышкан. Биз аларга эфирдин убактысын ажыратып, өлкө башчысы Садыр Жапаровго, аны менен кошо УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылууга мүмкүнчүлүк түзүп бердик. Андан сырткары биз Дос курулушка байланыштуу материалдарды коомчулукка ачык жарыялаган соң, мамлекеттик курулуш агенттигинин жетекчилиги компанияга катуу чараларды көрөрүндө биздин телеканал аркылуу убадалаган. Чыңгыз Айтматов деп аталган көп кабаттуу турак жайынын чырынан башка да бир катар мыйзамсыз курулуштары бар экени кабарчыбыздын иликтөөсүндө ачыкталып отурат. Анда эмесе сөз башынан болсун. Техпаспорт жок, эчтемке кыла албайт экенсиң. Берип эле дагы эле до сих пор түшүндүрөйт. Кимге ишеничтен билбей калып ачык эле. Мындай даттанууларды Дос курулуш компаниясы курган Чыңгыз Айтматов турак жайынын жашоочулары айтып чыкты. Бул турак жай Жалал Абад шаарынын Когартгичи районунда 2019-жылы курулуп, ээлерине тапшырылган. Деген менен бүгүнкү күнгө чейин документ иштери аягына чыкпай, жашоочулар техникалык паспорттарын ала элек. Фундаменти куюлуп аткан башта бизге график түзүп берген. Биз как положено ошол график менен төлөдүк. Мигрант болуп, пешенетерибиз менен иштеп төлөдүк бул акчаны. Андан кийин уже документ берерге келгенде бизге документ бере алган жок. Бир аз туруп тургула, 1 жылдан кийин болот деди, да 1 жыл күттүк, 6 айдан кийин болот деди, дагы күттүк. Паспорт ала албай атабыз, учетко тура албай атабыз. Техпаспорт жок, эчтемке кыла албайт экенсиң. Биз деле буну ойноп алган жокпуз да. Бул деле бизге чоң акча да азырчы. Өтө ойлонуп биз дагы кыжалат болуп атабыз. Каяка барбай эле, нары барасың, бери барасың. Ошол жанагы эле жалган сөздөрүн айтат, алдап сооротот. Уже 4 жыл өтүп кетиптир элдердин айтышы боюнча. Мага го 2 жыл болду. Жашоочулардын айтымында компания сырткы инфраструктура жана көрктөндүрүү боюнча берген убадаларында аткарган эмес. Мындан улам тургундар өлкө башчысына жана УКМК төрагасына кайрылды. Биринчиден биз айланасын көргөндө, могул жерде магазин жок болчу, газовый зона болчу, детский площадка болчу бул жерде. Азыр эми бул жерде чоң килеге мына көрүп атасыңар, магазин бар, азыр аптека болуп калды, арендага берип койгон. Мына детский площадкабыз болсо ушул болгону. Шартыбызды көрүп атасыңар. Кичинекей эле жер да. Ошого деле макул болдук. Главный үйүбүз бар депчи. Документибизди бербей атат да. Мен ушул улуу урматтуу президенттен суранам, УКМКнын төрагасынан суранам, бизге жакындан жардам берип, ушул биздин бүтпөй жаткан документибиздин көйгөйүн бүтүрүп, ушул 60 квартирага документибизди бүтүрүп берип коюусун суранам мен. Ал эми Дос курулуш компаниясы өзүнө тиешелүү милдеттенмелерди аткаргандыгын, документ иштери соттук процесстерге байланыштуу гана токтоп турганын айтууда. Паспортко кээде балдарын садикке, аяк бакка жайгаштырганда биздин юристтер ошол жерден жерге отургузуп, аны дагы жайгаштырып берип атат. Кайдыгер караган жайыбыз жок. Ал жерде магазин биз жерди алып атканда жалпы Дүйүн деген акеден алганбыз. Биз уже үйдү бүтөрдө. Биз уже эниңиз келди, алып бериңиз дегенде телекке каршы энесинин атына катталган жерде ал сатпай койду. Эми биз деле акыры отура бергибиз келбеди, көтөрүлүп чыккыбыз келди да. Ошо кечтен бери биз дагы ушинтип мынаяка чуркай, аяка чуркай десек, келип мына жерде бир юрист менен ошо сатуу бөлүмүндө иштеген эрзат келип, өздөрүнчө каякта жана дежурный сөздөрүн айтып кетишти. Мен чындыгын айтайын, булардын ар бир сөзүнө ишенбей деле калдым. Бирок үйдүн тургундары документтерин ала албай жатканына дагы бир канча себептер бар. Атай кетсек, Жалал Абад шаардык прокуратуранын кайрылуусу менен шаардык сот 2020-жылдын 23-декабрында ушул үйдү буздуруу чечимин кабыл алган. Ал эми 2021-жылы облустук сот бул чечимди күчүндө калтырган. Компания Жалал Абад облустук сотунун аныктамасы менен макул болбой, жогорку сотко кассациялык даттануу менен кайрылган.
Анда Жалал Абад шаардык жана облустук соттун чечимине байланыштуу даттануу мөөнөтүн калыбына келтирип берүүнү өтүнгөн. Жогорку соттун 2022 жылдын 14-июлундагы аныктамасы менен кассациялык даттануу канааттандыруусуз калтырылып кайтарылган. 2023 жылы Дос курулуш компаниясынын Жалал Абад шаардык сотунун чечимин жаңы жагдайлар боюнча кайра кароону сураган арызы канааттандырылган. Мындан улам шаардык соттун 2020 жылдын 23 декабрындагы чечими жаңы жагдайлар боюнча бузулган. Андан кийин бул маселе облустук сотто каралып, шаардык соттун бул аныктамасы жокко чыгарылган. Азыркы учурда компания кайрадан жаңы жагдайлар боюнча сотко кайрылууну көздөп турат. Жарандык авиация жана жетекчилик айтып кеткенде ал убакта жок эле, бирок 21 жылы обул администрациялык башчысынын жардамдары менен, абстрактык толушчунун жардамдары менен ошол бүгүнкү күндө бардык документтер тойлгон, топтолгон, бардыгы жайында исктин, доонун талаптары жоюлган да бүгүнкү күндө. Бирок эч бир соттордо бир эске алынбай атат негизи. Бул талаштуу маселеде президенттин Жалал Абадтагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абсаттар Сыргабаевдин аты аталууда. Иш сапарында болгондугуна байланыштуу биздин суроолорубузга кат түрүндө жооп берди. Буга чейин Жалал Абад шаарындагы жеке менчик курулуш компанияларынын өкүлдөрү менен жолугушуу болуп, аэропорттун санитардык зонасына байланыштуу чыккан маселеден улам документтери бүтпөй жатканын айтып кайрылышкан. Анын натыйжасында бардык курулуш компанияларынын суранычы эске алынып, аэропорттун коргоо зонасын кыскартууга жардам берилген. Анда бир эле Дос курулушка эмес, бардык компанияларга көмөк көрсөтүлгөн. Ал эми курулуш компанияларынын мыйзамдуу жалпы ишмердүүлүгүн тийиштүү органдар карайт. Ал эми Дос курулуштун бул турак жайында курулушка байланыштуу нормалар сакталбаган, анын үстүнө өз билемдик менен салынган. Бул тууралуу МАМ курулуш билдирип, ар бир курулуштун мыйзамдуулугу текшерилип, катуу чаралар көрүлөрүн биздин каналга билдирди. Бул компаниянын күнөөсү. Бул компания эми баш ийбестик, мыйзамга баш ийбей туруп, ошол үйдү барып салды өз билемдик менен. Өз билемдик менен элдерге сатып салды, көз боемочулук кылып, договорун регистрация кылбастан жөн эле сатып салды. Эми азыркы учурда элдерди күнөөлөгөн болбойт. Ал жерден түздөн түз компанияга чара көрүлөт. Чара көргөндө дагы биз катуу чараларды көрөбүз. Мындан мурун дагы биз бир нече жолу айтып келгенбиз, строительный компанияларга баарын эскертүүлөрдү бергенбиз. Мыйзамдуу иштеш керек деп. Ал арада дал ушул Чыңгыз Айтматов турак жайынын имаратында мыйзамсыз иштеп жатат делген Капуста маркети тууралуу дагы кеп козголду. Аны биз мыйзамсыз деп биз аны аныктай албайбыз. Бир гана сот органдары мыйзамдуу деп анықтайт, ошондо гана биз чечим чыгарып айта алабыз да мыйзамсыз деп. Бизге да келип атышат. Бизге келип рейстерге тургузуп бер, каттап бер дегенде мен да айтып атам. Биринчи соттон бизден соттун чечимин алып келип бер, анықтамасын алып келип бер. Ошол болду, бардыгы мыйзамдуу десең, анан мен сага каттайм. Эртең мени да текшерүүчү орган бар да. Дос курулуштун башка маселеси чечилелик үйлөрү бар экен айтылууда. Анын бири шаардын так ортосундагы 9 кабаттуу Гималай турак жайы боюнча соттук иштер аягына чыкпай жатыптыр. Жалал Абад шаарынын прокурорунун 2022 жылы шаардык сотко бул турак жайды бузуу боюнча жазган арызы канааттандырылган эмес. Андан кийин облустук соттагы шаардык соттун чечимин күчүндө калтырган. Жалал Абад шаарынын прокурору облустук соттун аныктамасы менен макул болбой жогорку сотко кассациялык даттануу менен кайрылган. Анда Жалал Абад облустук сотунун жарандык жана экономикалык иштери боюнча соттук коллегиясынын 2023 жылдын 11 майындагы аныктамасына байланыштуу кассациялык даттануунун мөөнөтү калыбына келтирип берүүнү суранган. Мөөнөт калыбына келтирилген. Иш кайрадан Жалал Абад облустук сотуна кайра кароого жиберилген. Өлкө боюнча уруксатсыз курулган 224 объекти табылган. Анын 77си турак жай болсо, 7 объекти Жалал Абадта жайгашкан. 2023 жылдын жыйынтыгы боюнча мыйзамсыз курулуштар бардыгы болуп 1049 протокол түзүлүп, 38 миллион 504 миң сом суммасында айып пул салынган. Анын ичинен 21 миллион сомдон ашыгы өндүрүлгөн. Мындан улам МАМ курулуш жарандарды мыйзамсыз курулган объекттерди сатып алуудан оолак болууга чакырат. Акылай Карабаева, Аскар Мамат Исаков, Регион.